Татаал учурга даяр болушубуз керек. Өкмөт жалпы өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилишин талкуулап жатат. Доллар асмандап барып кайра төмөндөдү. Банк секторундагы абал кандай жана валюта базары дагы кантип өзгөрөт? Түшүндүрүп беребиз. Ал эми Ошто базарлар толугу менен жабылды. Бирок ар биринин башында бар насыяны кантип төлөшөт? Соодагерлер бушайманга салды. Аты жөнүм Арзымат Аланов, Кутман кечиңиздер менен. Ошентип коронавирус жуктургандардын жалпы саны 6 кишиге жетти. Соңку 3 адам ноокаттык 3 аял болуп чыкты. Бейтаптар изоляцияланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, учурда тийиштүү дарыланып жатышат. Алардын дене табы бирде көтөрүлүп, бирде төмөндөдү. Учурда обсервацияда 410 киши бар. Обсервация жана ооруканага жаткыруу үчүн 2290 орундук даярдалган. Бул маалда премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишин токтотууга көзөмөлдүү күчөтүүнү тапшырды. Элдин жоопкерчиликсиздиги кандай кесепеттерге алып келерине да күбө болдук. Биз вирустун өлкөгө киришине даяр болчубуз, бирок бүгүн биз татаал сценарийлерге даяр турушубуз керек. Жоопкерчилик жана тартип өзгөчө маанилүү деп билдирген. Бул арада ачарчылык тартыштык болсо, кылмыштуулук күчөп, эл көчөгө чыгат деген пикирин депутат Алтынбек Сулайманов билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында мындай кырдаалда өкмөт өз күчүн көрсөтүп, түзүлгөн жагдайга карата туткан көз карашын так билдириши зарыл. Акча жок болот. Не кылышат? Россия менен Америкада мына бул паника башталганда мен бир эмеден окуп калдым. Оружиялар, патрондор, ушундай нерселер көп сатылыптыр статистикада. Эмне үчүн? Значит, алар охотага даярданган жок да, самооборонага даярданып атат. Эртең оор күн келатат бүт дүйнөдө. Бүт ачарчылык болуп, кыйынчылык болуп, тартыштык болсо, преступность күчөйт. Бардыгы элге көчөгө чыгат, магазиндерди тонойт, эмне кылат? Ушуга кетип атат. Ушуга бүт жагына биз даяр болушубуз керек. Ушунун үстүнөн иштешиңиздер керек. Мына ушундай депутаттын элде угу бетер дүрбөлөңгө салганы абийир алып келбейт деген жообун Ички иштер министри билдирди. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги мамлекеттик органдар менен биргеликте элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Укук коргоочулар күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда баш алмандыкка жол берилбейт деп айтылды. Ошондой эле өзгөчө маанидеги объектилердин бардыгы көзөмөлдө экени белгиленди. Мындан сырткары эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жалган маалымат тараткандары колго түшүп жатканы кошумчаланды. Ал эми депутат Абдывахап Нурбаев коронавирустун айынан ишсиз калган жарандарга жардам берилиши керектигин белгиледи. Казынада акча тартыш деп кол кушуруп отура берсек, элдин турмушу оордойт деген сөзүн айтты. Оор кыйынчылыктар келип атат. Мына сиздер өзүңөр айтып атасыздар, 20-24 миллиард акча түшпөй калышы мүмкүн деп. Толтура жумуш орундар токтойт. Жумушсуздар көбөйөт. Россияга кете албайт, Казакстанга кете албайт. Эмне менен алек болушат алар? Анда кылмыштуулук башталат. Ошого даярсыңарбы ошого? Даярданып атабыз эми аны. Бул эми бардык мамлекетте ошондой болуп атат да. Эми бардык мамлекетте болуп атат деп отура бербеш керек да. Россия, Кыргыз өнүктүрүү фондунда акча турат. Тез арада эң жөнөкөй, эң төмөнкү пайызда бергиле жаңы жумуш орундарын ачсын. Бүгүндөн тартып Ош шаарындагы коомдук транспорт токтотулду. Бул тууралуу коронавирус коркунучуна байланыштуу түзүлгөн штаб кабарлап, көчөгө чыкпаңыздар деп эскертти. Шаар мэринин тапшырмасына ылайык бүгүндөн тарта автобус, троллейбус, маршруткалар каттамга чыкпайт. Шаарда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, бирок ага карабастан элдин агымын токтотуу максатында ушундай чечим кабыл алынды. Андай болбосо көчөдө тобу менен жүргөндөрдү тыюу мүмкүн эмес экени айтылат. Белгилей кетсек, буга чейин Ош шаарындагы базарлар ишин токтоткон. Муну менен катар Сулайман топ, парктар жана кафелер жабылды. Оштогу кырдаал боюнча жаңылыктарды улатабыз. Бүгүн маалым болгондой шаарда 4 базар жабылды. Арасында унаа тетиктерин саткан Кудайберген базары жана кийим-кечек саткан базары бар. Бирок анда соода кылгандардын көбү насыясы бар болгондуктан эми соода болбосо аны кантип төлөйбүз деп кабатар болушууда. Даткаш Абдан алардын азыркы акыбалын айтып берет. Бүгүндөгү Оштогу кырдаалдан улам, ушул бүгүн эртең менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги Космосбек Чолпонбаев дагы ушул биздин Ош областына караштуу Ноокат районунда ушул коронавирустан дагы 3 адам
аныкталганы тууралуу маалымат берди. Бүгүн ошол иш аракеттердин жыйынтыгы менен Ош шаарынын борбордук базарларын жабуу боюнча кала бийлиги тарабынан атайын чечимдер чыгып, азыр ушул жакта шаардын жетекчилери ушул жактагы жеке ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бирок ошол эле учурда ушул ишкерлердин дагы ушул чоң суммадагы насыяларды алгандыгын ишкерлер айтып жатышат. Биз алдыда ушул базарлардагы бүгүнкү күндөгү кырдаалды жана ошондой эле кала бийлигинин аткарып жаткан жумуштары тууралуу чагылдырабыз. Ел менен урушпагыла түшүндүңөрбү? Каттык айтпай эле эл зоно турат азырчы. Жакшына түшүндүрүп. Тога түшүндүрүп, коронавирустун чыгып кеткени байланыштуу катта айткыла. 3 факт уже азыр айтты, 5 факт чыгып кетебизчи. Мен азыр ошол мэриядан келдим. Мэрдин өзүнүн буйрук алдык. Азыр ошол базарды, борбордук базарды жабыш боюнча тапшырма алдык. Себеби мына күндөрдө азыр баарыңыздар билесиздер, азыр ошол коронавируска баарыбызды элдерди түшүндүрүп иштерин жүргүзүп атабыз. Үйлөрүнөн чыкпай отуруш боюнча. Ушул Кудай кааласа азыр эми мына базардын айланасындагы тамак аш сатуучулар, жанагы продукты саткан базарлар гана иштейт. А кийим саткан жана строй материал саткан базалардын баары жабыла турган болуп атат. Ош шаарындагы борбордук базардын жабылышы боюнча айрым соодагерлер нааразычылыгын билдирген болсо, ошол айрымдары макулдугун дагы беришүүдө. Бул боюнча мисалга ошол жергиликтүү ушул жердеги соодагерлер жабылган болсо жашоо тиричиликтери кандай өтөт деген дагы суроо бүгүнкү күндө бүдөмүк болууда. Ал эми азыр ушул базардагылардын айрым соодагерлеринен сурап көрөбүз. Ушул базардын жабылуусун кандай кабыл алышты, кандай түшүнүү менен кабыл алышат, ушул боюнча сурап көрөбүз. Мен базардын жабылышына каршымын. Анткени баары элдин баары кредитте отурат. Кредитти жабыш керек, күндүк тамак ашка таап барыш керек. Шаарда этажда жашасаң, запас алган продуктубузду эле жууганчалык. Эми күнүндүк апарабыз да, бизге кыйын эле болот. Ошон үчүн мен базардын жабылышына каршымын. Андай бизде аябай топтолуп келбейт. Келгенде бирден экиден келет, кетет. Азган эмне жөнөтөт адамдарды? Умрадан келгендин баары жокко жаап атат. Канчалаган элдер бар мына жерде? Ушулардын баары өлүп калса Кыргызстанда жыргайбы? Кудай сактасын, өлбөсүн эч ким. Силер эртерээк иштешиңер керек эле. Эрте бир ай эмне кылып жүрдүңөр? Бул коронавирустун чыкканына канча болду? Кытайдан уктуңар, ошону эрте камсыз кылыш керек эле элдердичи. Эми качан жүгүрүп келип карапайым калкка такабасынанчы. Ош шаарында бир эле борбордук базар эмес, мындан башка унаа тетиктерин саткан базарлар, базар айланасында курулуш материалдарын саткан жайлар жана тамактануучу жайлар да жабылды. Бүгүнкү күндө Ош шаарында абал туруктуу болгону алдын алуу. Бул көрүнүштөрдөн коомчулук дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жоктугун билдиришет. Ар бир көзөмөлгө алынат, бирок айтып коелу, Ош шаарында эч кандай дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Бул жабып же ушуну базарлар ишин токтотконго, бул болгону бизде алдын алуу аракети болуп атат. Буну түшүнүү менен кабыл алып, дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Ал эми Ош шаарында азык-түлүк коопсуздугун бүт карап атабыз. Баалар туруктуу, бада көзөмөлгө алынат дагы. Ош шаарындагы 7 муниципалдык аймактык башкармалыктарга дагы жеринен жеткирүү колго алынат. Андан тышкары шаардагы аптекалар, азык-түлүк саткан дүкөндөр үзгүлтүксүз иштейт. Кошумчалай кетсек, калаада эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Бирок ага карабастан элдин агымын токтотуу максатында ушундай чечим кабыл алынды. Андай болбосо көчөдө тобу менен жүргөндөрдү тыюу мүмкүн эместигин кала бийлиги билдирүүдө. Таткашабдан Адлет Нушанбаев, Нурньюз. Дал ушул насыят тууралуу президент да үн катты. Ал банктар кардарларына түшүнүү менен карап жардам бериши керектигин билдирди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алып жатып билдирди. Мамлекет башчысы азыркы түзүлгөн экономикалык кырдаалды, анын ичинде Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүндөгү абалды эске алуу менен туруктуу макроэкономикалык кырдаалды камсыздоо жана улуттук валютанын туруктуулугун колдоо зарылдыгын баса белгиледи. Доллар демекчи, бир күн мурун өкмөт Америка акчасын 73 сомдун чегинде кармап беребиз деген убадасына турган жок. Доллардын баасы 85 сомдук чекке жетип рекорд жаратты. Бирок бүгүн түштөн кийин гана Бишкекте кайра 75 сом 3 тыйынга төмөндөдү. Бирок бул курс өзгөрүп кетеби жокпу, кепилдик жок дешет эксперттер. Валюта базарында саясатты Жодар Бузумов түшүндүрүп берет. Негизи АКШ акчасынын курсунун көтөрүлүшү бир жума мурун эле байкалган. Бирок кечке жуук доллардын 85 сомго чыгып, биринчи жолу рекорддук көрсөткүчкө жетти. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын биринде иштегендер бул кырдаалды мындайча түшүндүрөт. Кечке мал болду 85, бирок бүгүн кайта ичине кечеги калпына жакындап калды. Сиздерге кандай таасирин тийгизип атат, негизи суроо талап эме кандай болот? Бизге
мындай стабильный эле болсо жакшы эле болмок. Улам баа ойноп турган сайын аябай Азыр эми канчадан алып канча сатабыз да билбей калдык да азыр. Мисалы сатсаңыз дагы кечегиден көтөрүп кетсе дагы калабыз. Бирок буга чейин премьер-министр доллардын курсун 73 сомдук чекте кармап тура алабыз деп убада берген. Улуттук банк сомдун курсун кармап туруу үчүн интервенция жасаган болчу. Биз да ошого жараша улуттук валютанын курсун түшүрүүгө мажбур болдук. Бирок мына улуттук банк менен биз бардык иш-чараларды макулдашып иш кылдык. Бул жерде өзүбүздүн улуттук валютабыз болуп эсептелген сомдун курсу 73 сом 1 доллар болуп кабыл алдык. Мына ушул чекте биз кармайбыз. Бүгүн болсо өлкөнүн башкы банкы доллардын курсун туруктуу кармай албай калганын бир нече себептерге байланыштырды. Маселен, жугуштуу илдеттин айынан элдин дүрбөгөнү, чек аралар бек болуп, соода саттык басаңдаганы жана дагы сырткы факторлорду атады. Азыр дүйнө жүзүндө биринчиден эки көйгөй маселе бар да. Биринчи нефттин баасы түшүп кетти, 25 доллар bir баррелге чейин. Экинчиден коронавирустан пандемия болуп, дүйнөлүк экономика бүгүнкү күнү развитиясы токтолуп баратат да. Ошондуктан нефтке да спрос кичине азыраак болуп атат, экономический активность да азыраак болуп атат, границалар жабык. Европада, Америкада, Азияда. Ошондуктан ар башка мамлекеттерде эле ушундай курс менен корректировкалар болуп атат да. АКШ долларынын курсунун жогорулашы дүйнөлүк каржы базарларындагы өзгөрүүлөргө жана биздин негизги соода өнөктөштөрүбүздүн базарларындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу. Бул өңүттөн алганда Кыргызстанда дагы долларга жана калган валюталарга карата валютанын курсу түзөлүп жатат. Бул жагдай калкынын 1 миллионго жакыны Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттары үчүн жагымсыз абал болгону айтылган эле. Бирок азыркы учурда сом менен рублдун баасы теңелгендей болду. Бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат. Азыр ишкерчиликтерди колдоп, өндүрүштү стимулдаштырбаса, проценттик ставкаларды ылдыйып, ошол себептен өкмөт ушундайга девальвацияга барып атат. Ушундай кризис убагында дайым девальвацияга барчу да. Ошол себептен көп сигнал, ожидание ушундай болуп атат да. Анан жанагы эми бул аркасынан болгон чара. Негизи кыргыз өкмөтү алтын валюталык запастын эсебинен быйыл долларды оздуктоого бир топ аракет кылды. Бирок жыйынтыгы жакшы болгон жок. Мындай өзгөрүүлөрдүн жаралышына өлкөнүн экономикалык саясаты алсыздык кылды. Анткени мамлекетте ички дүң продукцияны өнүктүрүп өстүрүү деген түшүнүк жок эсе. Керектүү азык-түлүк жаатында тартыштыктар жаралып, импорттолуп турат. Мунун кесепети өлкө экономикасына кедергисин тийгизип, валюталык курстун өйдө ылдый болушуна алып келүүдө дейт экономист Айылчы Сарбаев. Улуттук банктын башкарма сайты председатели бүгүнкү интервьюсунда 4-5 айга чейин бизде мүмкүнчүлүк бар деп. 4-5 айга чейин ошо Кыргызстандын резервин керек болсо Казакстандын бир эле көмүскө ишканада иштеген миллиардери бир эле күндө сатып алса болот. То есть бирден баштайын бизде резерв калбай калат деген сөз. Бул ушундай дүрбөлөңгө түшүүнүн себебин эң биринчи өзүбүздүн экономикабыздын жоктугунан, мамлекетте экономикалык саясаттын жоктугунан деп түшүнүшүбүз керек. Айтор азыркы кырдаалда жашыл акчага болгон саясат жакын арада кандай нукка өзгөрөрү белгисиз. Ошого карабастан Улуттук банк кырдаалды кармаганга өзүнүн резервтери жетиштүү экенин билдирип жатат. Бул арада адистер, ишкерлер жана жарандар акчасын кайсы бир валютага алмаштырып коюуга аракеттенип жатышканын айтышууда. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Жаңылыктарды баяндоону улантабыз. Калган бөлүктүн кыскача мазмуну төмөндөгүдөй. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирүү жарыялады. Парламент депутаттарынын биримдикке чакыруусу эмнеге интернет колдонуучулары кыжырданды. Ал эми вирустун өлкөгө киришине даяр болчубуз деген өкмөт чындыгында эмнеге даярданышкан? Толугураак калды дагы мүнөттөрдө.
Парламент депутаттарынын колдоруна элди биримдикке үндөгөн чакырыктары бар кагаздарды кармап түшкөн сүрөттөрү соц тармактын колдонуучуларынын жеңин келтирди. Анда ынтымак менен жеңебиз деген хэштег жазылган. Депутаттар топ-топ болуп колдоруна урматтуу калк, коронавирусту биргеликте жеңебиз деп жазылган кагаздарды кармап сүрөткө түшкөн. Көпчүлүктү эл дүрбөп атса, популисттик сөздөрдү жазып чылдыңдагансып кагазды көтөрүп баштаганы кыжыртанткан. Ананда депутаттардын колунан башка иш келбейт дешкен. Кийинчерээк интернетте депутаттардын колундагы кагаздардын жазуусун ар кандай мааниде өзгөрүлүп, колдонуучулар кайра жооп кайтарып тамашалашкан. Буларда парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн отчетун жактырды. Премьер-министр коронавирус сапаатынан улуттук экономиканы коргоо үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырышты. Анткени менен илдет ансыз да араң турган экономиканы бир топ алсыздандырат окшойт. Анткени эмитен эле өкмөттүн өксүктөрү байкалууда. Ильяс Анарбай уулу кененирээк. Илдет Кыргызстанга жетти деген маалыматтан соң беткап маселеси карапайым элге бир топ түйшүк жаратты. Маселен, аны өндүрүүгө ишканалар иш алып барып жатат да өкмөт канчалык кайталабасын өлкөнүн булуң бурчунда кырдаал оңолгон жок. 1-январдан тартып чек арадан өтүү боюнча көзөмөлдү күчөттүк. Анын ичинде Манас жана Ош шаарындагы эл аралык аэропортторубузга көзөмөлдү күчөтүп, бардык медициналык териштире турган жабдыктар менен камсыз кылдык. Премьер-министр коронавирустун өлкөгө да жетээринен кооптонуп, мурда эле план бар экенин айтканы бар. Бирок айрым жарандар эгер өкмөт алдын алуу иштерине камынып баштаса, беткап маселеси мынчалык курч болмок эмес деп эсептешет. Бирок азыр күнөөлүү тарапты издей турган учур эмес дегендер да бар. Саамык сактоо жакта иштеген кишилер мына биз планды түздүк, анан эсептедик, канчасы костюм керек, ал түзбөй эсептебей уже заказ берип жолдо келиш керек болчу. Биз түшүнүп атабыз, азыр дүйнө жүзүндө жок алар. Азыр мындай күнөөлөгөнгө, анан алар мындай өзүн актаганга убакыт жок. Азыр ишти жасаш керек. Эң биринчи жанакы айттым, өзгөчө кырдаалды киргизиш керек. Экинчиси саламаттык сактоо системасына жетиштүү каражат 200 миллион деле аз. 1-2 миллиард бөлүш керек. Сындын башаты саламаттык сактоо министрлигине да жолдонуп жатат. Айрымдар зыяраттан келгендерди көзөмөлдөө тыкыр болгон эмес дешет. Маселен, саясатчы Ахматбек Келдибеков саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бүтүндөй калктын саламаттыгы жүктөлгөн жоопкерчиликти сезе алган жок деген пикирде. Мына ошондуктан ал мындай чалаакылыкка жол бергенин жергиликтүү басылмаларга берген маегинде билдирген. Элдин саламаттыгы көңүл коч мамилеге татыктуу эмес болчу. Ал эми бүгүн министр Космосбек Чолпонбаевдин байма-бай маалымат берген кайрылуулары бул жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап дегендей эле маселе. Бул дарт чагылгандай тездик менен тарап жаткан мезгилде Чолпонбаев мына ушундай кайрылууларын күн сайын эмес, саат сайын жасап, элге жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек болчу. Ал эми элибизге жараткандын көзү түз болсун деп тилейли. Биз түпкүлүгү түптүү байыркы элбиз. Тарых барактарына үңүлсөк да кыргыз эли канча кыйын кезеңдерде бир муштумдай түйүлүп, ынтымак менен далай жеңиштерди багындырып келген. Анткени менен министрлик зыяраттан келгендер текшерүү тартип менен жүргүзүлгөнүн белгилейт. Ошондой эле бул тармак бир нече ай мурун эле даярдыктарды көрүп баштаган деп ишендирет. Негизи карантинди жабуунун да өзүнүн ыкмалары бар. Эгерде ошол баягы пашчайымызды караганда 25%-тан өйдө болсо, анда принимается карантин да, жана грипп, ОРВИ болгондочу. Бүгүнкү күндөгүчө Билим берүү министрлиги айтты, бүгүнкү күндө пашчайымыз средний 95% деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө негиз жок. Ошон үчүн азыр карантинди эметпей эле баягы мыйзам чегинде 21 мартта да каникул. Азыркы учурда расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандагы вирус жуктургандардын саны 6-га жетти. Ал эми алар менен байланышта болгон учакта бирге келген жарандар сыяктуу 400дөн ашык киши карантинге алынып, жалпы 1000ден ашык адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев коронавируска байланыштуу элине кайрылды. Ал азыркы көрүнүштү 1990-жылдардын башындагы оор мезгилге салыштырды. Назарбаев казак экономикасы менен улуттук валютасы дагы көбүрөөк алсырашы мүмкүн экенин четке каккан жок. Дүйнөдөгү эмне кеп, төмөндөгү материалда баяндалат.
Нур-Султанда ар бир кардарга төгүлмө товарлар 5 килограммга чейин гана берилмей болду. Мындай чектөө тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазууда. Ишкерликти өнүктүрүү жана инвестиция башкармалыгынын жетекчиси Ерлан Бекмырзаевдин айтымында бүгүнкү күндө соода борборлору бир кардарга 5 литр суу май менен 5 килограммга чейин төгүлмө азык, башкача айтканда кум шекер, un, күрүч жана башкалар бере алат. Коронавирустун жайылышына башынан бери байкоо жүргүзүп келе жаткан South China Morning Post басылмасы вирустан бүгүнкү күндө 10 миңге жакын адам көз жумганын жазып чыкты. Учурда дүйнөдө жалпысынан 230 миң адам бул ооруга чалдыккан. Италияда күчөп жаткандыктан акыркы суткада 427 адам оорудан көз жумду. Жалпысы 3400дөй адамдын вирустун курмандыгы болду. Иранда 18400 адам ооруйт. Ал эми 1300гө жакыны көз жумган. Испанияда болсо ооруга чалдыккандар 17 миңден ашат, 767си өмүр менен кош айтышты. Америкада 2 конгрессмен вируска кабылгандыгы айтылууда. Алар өкүлдөр палатасынын мүчөсү, республикачы Марио Диас Балард Вашингтонда өз эрки менен карантинге барган. Ал жубайына вирусту жуктуруп алуудан кооптонуп, үйүнө барган эмес. Конгрессмендин дене табы көтөрүлүп, башы ооруган. Анализдер анда COVID-19 вирусу бар экендигин тастыктаган. Көп өтпөй дагы бир конгрессмен, демократ Бенджамин МакАдамс дагы коронавируска кабылгандыгын маалымдаган. Айтымында ишемби күнү Вашингтондун Колумбия аймагына барган кезде табы айнаган. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнө өлкөлөрү коронавирус инфекциясы деген жалпы душманга каршы күрөш башташы керектигин билдирди. Гутерреш алгач адамдардын саламаттыгы үчүн жаралган коркунучтарды азайтып, экономиканы калыбына келтирүү зарыл деди. Буга чейин Сауд Арабиясы кийинки жумада онлайн режимде чоң G20-нын чукул саммитин уюштуруп, COVID-19 пандемиясына каршы биргелешип күрөшүү маселесин талкуулоого шарт түзүү ниетин билдирген. COVID-19 адамдарды өлтүрүп, экономикага зыянын келтирип жатат. Бүтүндөй шаарлар, өлкөлөр изоляцияга алынып, чек аралар жабылып жатат. Эң өнүккөн өлкөлөрдүн саламаттык сактоо системасы да басымга туруштук бере албай жатканын көрүп жатабыз. Тесттерге болгон муктаждыкты канааттандыруу, ооруканаларды куруу жана бардык зарыл медициналык каражаттарды жеткирүү үчүн саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн каражатты тез арада көбөйтүү керек. Лондондо укук коргоо органдары талап тоноо көбөйө баштагандыгын маалымдайт. Ал эми интернетке тараган видео бул акыркы бир нече күндөн берки 4-түнчү талап тоноо экендигин билдиришкен. Лондондогу дүкөн, супермаркеттерде коронавирустан улам эл болуп көрбөгөндөй дүрбөлөңгө түшүп, товарларды калтырбай алып кетүүдө. Жашоочулар узак убакытка созулчу карантинге даярданып, керектүү азык-түлүктүн баарын алып жатышат. Ал тургай мушташканга чейин барышууда. Бул Британиянын бийлиги азык-түлүктүн камы жетиштүү экендигин маалымдоду. Экономист Intelligence изилдөө компаниясынын жаңы рейтингине ылайык Казакстандын Алматы шаары менен Өзбекстандын баш каласы Ташкент жашоо үчүн дүйнөдөгү эң арзан шаарлар деп табылды. Рейтингде Ташкент 132-чи, Алматы 131-чи орунга жайгашкан. Изилдөөнүн авторлору Ташкент менен Алматыда азык-түлүктүн арзан экендигин байкашкан. Мындан тышкары Казакстан менен Өзбекстанда чач тараштардагы кызмат көрсөтүү акылары дагы жана кийим кечи арзан экендиги жазылган. Рейтингдеги эң кымбат шаарлардын сап башында мурдагы жылдардагыдай эле Гонконг менен Сингапур жайгашкан. Быйыл алардын катарында Жапониянын Осака шаары дагы кошулган. Окуялардын өнүгүшүнө биз да көз салууну улантабыз. Интернеттеги баракчаларыбыздан Нур телеканалынын жаңылыктарын күзөтүп турсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлүүдө. Кайрадан эфир аркылуу амандашкыча саламатта туруңуздар.